Ассаламу алейкум, Россияда туугандар. Бүгүн ИП, индивидуальный предприниматель, ООО, общество с ограниченной ответственностью боюнча кичинекей маалымат берип кетейин дедим. Биринчиден, ОООну Кыргызстандын жарандары дагы, Россиянын жарандары дагы ача алат. Мында плюстары кандай? Жакшы жактары да бар, жаман жактары да бар. Мунун жакшы жактары эмне иш менен иштегиңиз келсе да, кандай направленияда иштегиңиз келсе да, канча акча перевод боло турган болсо да, банковский счетуңузга бүт жакта тармактарда иштегенге болот, мүмкүнчүлүктөр бар. Анан бир гана жери кичине азыр генеральный директор, ОООнун генеральный директор өзүнүн имуществосу менен жабылып калса дагы, төлөнбөй калган налогтор болсо, ар кандай бир нерселер болсо, полностью өзүнүн имуществосу менен, өзүнүн дүнөсү менен жооп берет жана аны государство колуна алып койгонго толук мүмкүнчүлүгү бар. Мындан 3-4 жыл мурун генеральный директор ответственность, андай жоопкерчилик жок болчу, ошондуктан бир күндүк фирмалар, бир айлык фирмалар ачылып, акчаларды обналичка кылып жабылып кетчү да. Ошондуктан азыркы учурда ООО ачсаңыздар, эмне менен иштейсиңер жана кандай направление менен иштейсиңер, ошону биринчи жолу жакшылап карап алып туруп иштесеңиздер болот. Анан мунун ачышы кичине мурункуга караганда оорураак болуп калды. Анткени юридический адрес азыркы учурда фактический юридический адрес, формально фактический юридический адресиңиз жок болсо, ачканга мүмкүнчүлүгүңүз да жок. Ачкандан кийин банковские проверки, налоговые проверки болгондон кийин, эгер ош жерде киши отуруп, ошол юридический адресте, ош жерде адам жок болчу болсо, счетторду да блокировать этип салат. Анан өзүңүздүн ооңузду да жаап салат. Сизге уведомление бербей туруп жаап салганга толук мүмкүнчүлүгү бар. Ошондой иш менен 2018-2019 жылы 500 миңге жакын ООО жабылып кеткен. Анын арасында биздин ООО да бар эле, простые решения деген, ошол дагы жабылып калды. Анткени биздин юридический адресте өзүбүз отурбайт элек, бизде формально бөлөк адрес эле. Ошондуктан азыр ООО ачабыз десеңер, биринчиден сөзсүз түрдө юридический адрес табасыңар. Юридический адрес таап, ошону налоговыйдан барып уруксат алгандан кийин ООО ачканга, гражданин Кыргызстандагы, Россиянын жарандары дагы ачканга толук мүмкүнчүлүктөр бар. Бул ООО боюнча. Ал эми ИП, индивидуальный предприниматель. Индивидуальный предприниматель бөлөк жактын жарандарына ачылбайт. Россиянын гана жарандарына ачылат. РВП же вид на жительство болсо ачканга толук мүмкүнчүлүгүңүз бар. Анан эгер гостиница, бир крупный бизнес иштетебиз десеңиз, ал ИП иштеткенге болбойт. Салон, торговля, общепит, ар кандай услугаларды кылсаңыздар болот. Бирок чоң крупный масштабный организациялар менен иштегенге же иштешип кеткенге ОКВЭД деп коет. Ошондо кээ бир нумерация жазылбай алган номерлер болсо, ошолор менен иштешкенге болбойт. Ошондуктан биринчи жолу ИП же ООО ачып атканда сөзсүз түрдө ойлонуп, юридический жактарын карап, эмне иш алып барасыз, ошону менен байкаштырып туруп ачсаңыз болот. Бул ИП боюнча. Дагы бир жолу айтып коеюн, граждане Кыргызстана ИП ачканга мүмкүнчүлүк жок. Ошондуктан жок дегенде вид на жительство же РВП алып ачсаңыздар болот. Ошол, ассаламу алейкум. Көп эле адамга кереги тийсе керек деп ойлойм. Жакшы калыңыздар.